Кезек жергілікті жаңылықтарда. Разақов шаарынын аймагында жашаган, ата-энесинен ажыраган балдарга турак жай куруу үчүн мамлекет тарабынан бир жолу берилүүчү жер тилкеси бөлүнүп берилген. Берилген жерлердин жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар салтанаттуу тапшырылды. Иш-чарага Лейлек районунун акиминин орун басары Максатай Каримбердиева, райондук прокуратура өкүлдөрү жана тиешелүү адистер катышты. Балдарды камкордукка алган алгылыктуу самалыктан алдыдагы репортаж. Жаранга берип атабыз. 3 жараныбызга топтон чыккан, бирок Разақов шаарында жана шаарга караштуу айылдарда жашаган 25 ата-энесинен ажыраган балдарга каланын Бозогул участкасынан жер тилкелери бөлүнүп берилди. Алардын ар бирине турак жай куруу үчүн берилген жерлер 6 сотуктан. Тиешелүү адистердин катышуусунда балдарга жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар тапшырылып, ал жарандардын кубанычында чек жок. Бир жол берилүүчү жер участогун алдым. Бун участогун алдым, анын себебинен мен бул администрацияга, Разақов шаарынын мэриясына, акимчилигине баарына ыраазычылыгымды билдиремин. Ушул жер участогун алган бардык кишилердин, адамдардын атынан баарына чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Мыйзамда каралган талаптарды аткарууга алуу менен ата-энесинен ажыраган балдарга жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча Разақов шаардык мэриясына, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясы, райондук прокуратура, райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын сунуштары берилген. Бүгүнкү күндө сунуштар шаардык мэриянын атайын токтомунун негизинде ишке ашырылган. Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Осмонбеков Канмет Бизаковичтин ошону менен бирге Лейлек район прокуратурасынын талаптарын аткаруу максатында Разақов шаар мэриясы ушул Разақов шаарынын аймагындагы жалпы 25 тизмени иштеп тактап чыгып, бүгүн 24-жылдын 6-март күнү ушул Разақов шаар мэриясынын имаратында ушул жалпы 25 тоголок четинден 22сиге бердик. 12си ушул ишеним каттын негизинде, калган оны өзү келип өз колдору менен алды. Бул самалыкта район акиминин орун басары жана тиешелүү адистер жер актыларынын колго алынышы менен балдарды куттуктап, жакшы каалоо тилектерин билдиришти. Өлкө келечеги болгон балдар мамлекеттин камкордугунда экендиги айтылды. Айсулуу Абдилаким кызы Бакыт Саитов, жаңылыктар. Бул мыйзамда бар, мүмкүнчүлүккө карап, жер шартыбызга карап, ошол ата-энесинен ажыраган балдарга шарт түзүп берүү боюнча биздин бардыгыбыздын милдетибиз, бул мамлекет кызматкерлеринин.